Алина Белова сынактын катышуучусу. Ал биринчи жолу чоң сахнага чыгып жатат. Жаш таланттын бүгүнкү маанайы эң сонун. Анткени ал жеңишке гана умтулууда. В будущем я очень хочу стать певицей. Мен келечекте чоң сахнаны багындырган ырчы болгум келет. Бул конкурска Эркин куш чыгармасын тандап даярданып келдим. Анткени ал аябай кооз чыгарма десем болот. Сынакка 50дөй таланттуу жаш аткаруучулар катышууда. Алар менен бирге мугалимдер толкунданып окуучуларынын ийгиликтерин күтүп жатышат. Сейчас 5-й ребенок в этом году. Мен бул сынакка көптөн бери катышып келем. Бүгүн 5-чи окуучумду катыштырып жатам. Буга чейин да катышып жеңиштерди багындырып келгенбиз. Бүгүн да мен толкундануу менен окуучумдун жеңишин күтүп жатам. Я занимаюсь вокалом уже 5 лет. Мен чыгармачылык менен 5 жашымдан бери алектенип келем. Бул конкурска катышып жатканымдын өзү мен үчүн жеңиш. Анткени көптөгөн досторду таптым. Сынак Романсияда үмүтү, жаш аткаруучулар, чексиз романтика жана автордук Романсияда номинациялар боюнча өткөрүлүүдө. Ошондой эле сынактын алкагында 2-чи турга өткөн катышуучулар өз каалоосу боюнча концерт бере турган кошумча кыргыз романсы номинациясы бар. Конкурс сегодня проходит в течение целого дня. Сынак бир күн бою жүрүп, жеңүүчүлөр 3 тур менен аныкталат. 13 жеңүүчүгө ар кандай номинациядагы наамдар ыйгарылат. Конкурстун максаты жаштар арасында орус романсиядасынын жайылтып, поэзия жаатында улуу адамдардын ырларын жеткирүү. Сынак кесипкөй калыстар тобу тарабынан бааланат. Я очень рада, что я вновь здесь, в Бишкеке. Мен ушул сынак аркылуу калыстар тобу менен Кыргызстанга келгениме кубанычтамын. Бүгүнкү катышуучулар өтө таланттуу экен. Үндөрү да жагымдуу, уникалдуу десем болот. Залда орус жана кыргыз романсиядалары жаңырып жатат. Көрүүчүлөр да көп келди. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, музыкалык сынак Россиянын Романсияда 2022 жаш аткаруучуларынын Москвадагы 26-чы эл аралык сынагынын программасына киргизилген. Орто Азия Романсиядасынын жеңүүчүлөрү быйыл декабрда Москвада өтүүчү сынактын финалына катышат. Тутам Мирисов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.